Sizlerden talap kılabız. Transport Ministrinin kızmatından toktosuz kızmattan ketişin. Бензовоз жаналгычтардын ээлери жоопко тартылсын. Жол министри иштен кетсин деген уран менен Кадамжай районунун тургундары наразычылык акциясына чыгышты. Алардын арасында күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унаалардын айынан каза болгондордун жакындары да бар. Benim Haşimova Taşkan degen bir tuğan 1961 yılı tuğulgan yiyeceğim. Şunday özünün üyden çıkıp bana karab jönögen eken, üyden çıkkan yerde tar jolda benzovoz gelip vurup gitti. Yiyeceğimden 5 balası jadırap kalıp gitti. Мындан 4 күн мурда Кадамжай шаарында бензин ташыган унаа кырсыкка учурап 2 адамдын өмүрүн жалмаган. Жөө бараткан аялды койдуруп, андан соң Тико үлгүсүндөгү унааны сүзүп кеткен. Окуя болгон жерде Тиконун айдоочусу жана 55 жаштагы аял каза болгон. Мындай кырсыктардын себеби Көктала Пүлгөн жолунун сапатсыз курулгандыгында дешет наразычылыкка чыккан тургундар. Ошол себептүү транспорт министри эл алдына келип жооп берүүсүн талап кылышууда. Joldun yegiz bol, üspüska bolu, yegiz bol kötörülgönünü jegen, şoyette pasayta durgan puldu jegen kesin bizdin gözümüzge. Şonu pasaytat, joldu tegiz deyt, ilgergi ötüp jürgen, Özbekistan men Kırgızstan ortasında ötüp jürgen joldu açat, anan kozgolabız. Biz kozgolbayız, ora bolbogla. Bala çakabız bardığı jolda jüret, sadikке barat, mektepke barat, işke barat. Kanday bul jol ministri jolga жооп бербейт. Elena elder kalıp bizge kim kulak salat? Şu ata babalarımız kattap ketken jürgen jibek jolu 10 kilometre çıkan yerde jolda açıp koyalbay bizde kança adamlardı kakşattı. Biz kanday yaşashыбыз керек. Je күнү je түнү уктay албасак, бемалал жүрө албасак. Акциянын катышуучулары өлүмгө себеп болгон оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары да жоопко тартылуусун талап кылышты. Мындан сырткары бензин жана күйүүчү май ташыган унаалардын шаар ичинен каттоосуна каршы чыгышууда. Алар үчүн Өзбекстан аркылуу өткөн Кара Жантак Пүлгөн жолун ачып берүү талабын коюшту. Назбек Шашенович, урматтуу Чыныбай Аконович, урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин аймакта өзүңүздөргө маалым көп жылдар бою Өзбек Республикасы транзит жолу жарандарыбызды өтүүсүнө тоскоол болгонунан сиздер жана Айлама Көктала Пүлгөн автожолун куруп бердиңиздер. Оор жүк ташуучу автоунааларга мурдакы Өзбекстан аркылуу өтүүчү Кара Жантак Пүлгөн жолун ачып, ошол жактан каттамды жүргүзүп бериңиздер. Эл менен жолуккан район акими жогордагы талаптарды тиешелүү жактарга жеткирүүнү убадалады. Жол кырсыгынын себеби болуп келген Ош-Баткен Исфана жолунун Кадамжай районундагы тилкелери кооптуу экендигин бийлик өкүлү да моюнга алат. Мындан улам Өзбекстандан өткөн транзиттик каттамды тез арада ачуу боюнча жогору жактарга кайрыла турганын билдирди. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.